Анан статистиканы карасак, өзгөчө түштүгелі біз Ноокат Араван статистика боюнча Ош жергеси, Ош облусу алдыдабыз ажырашуу боюнча. Жараткан талап кылган жол менен жүрбөгөндө ушундай болот. Инналлаха ла югайру ма биқавмин хатта югайру ма бианфусихим. Аллах таала бир коомду өзгөртпөйт. Ал коом өзүн өзү өзгөртмөйүнчө. Бүгүн тарбия менен башка менен алек боло турган инсандар бир дүйнөдө арзубаган нерсени деп Бахлул айткандай, бир ыштандын айынан бир өмүрдү өткөрүп бергендер. 70 жылдык өмүрдү жакшыраак үйдө жашайм, куртоюраак машина менен, куртоюраак машинама номер алам деп өткөзүп бергендер бар. Ошонун бардыгы арзубаган нерсе. Урматтуу жамаат, акыры азап боло турган болсо, дүйнө 60 жыл экен. 60 жыл жыргалчылыкта жашап, түбөлүктүү азап боло турган болсо, ошол азаппы? Ошол жыргалчылык жыргалбы? Өтүп кете турган дүйнөдө. Же болбосо, бир аз кыйналып, бир аз убагында намазыбызды окуп, туура түз жашап койгон болсок, түбөлүктүү жаннаттагы рахаттан өткөн рахат барбы? Жараткан Аллах Таала ар бирибизди мына ошол ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун, адамдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Ибадатта ар бирибизди бекем кылсын. Максатын билгендерден, эмне үчүн жаралганын билгендерден кылсын. Туулган күн маанилүү эмес. Кээ бирөөлөр бар. Туулган күндү ресторанда башкада тоскондор. Туулган күн маанилүү эмес, эмне үчүн туулганыбызды билген маанилүү. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, insanдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Максатыбызды унутуп койбостон Кудайдын ыраазычылыгына журкайлы. Фафирру илаллах, Аллага карап журкагыла. Инни лакум минху назирун мубин, мен сиздерге жараткан Аллах Таала тарабынан ачык айкын эскертүүчүмүн.